баласыны аялыны инсульт кылып оорутуп касара кылып Кыргызстанда таштап мага жалган жаштыктарды айтып ал менин балам эмес, кааласам мен экспертизага салдырамын, текшертемин деди. Пожалуйста дедим, кызымды алганмын. Айтат, мен балама акча төлөсөм дейт, мен сенин үйүңө барып жашаймын дейт. Анан биринчи турмушунда кызымды айтат, ошону дейт тайнеси тайтасыга тагаларга жөнөтүп жүгөр дейт. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Бизге бир айдан бери кайрылып жүргөн эжекебиз бар. Ал мекендешибиз мен кыргыз элимден кеңеш сурамакмын, мен кыргыз элимден жардам сурамакмын, себеби ата-энемдин сөзүнө кирип, мен турмушка чыгып тагдырым талкаланды дейт. Жаштай туруп азыр 2 бала менен үйдө отуруп калдым. Мага эч жерден жардам жок дейт. Андыктан толук маалыматты жана толук окуяны азыр өзүнүн айтуусу боюнча голосовой түрүндө жиберген. Ошол окуясын өзүнөн угалы. Андыктан бул жерде бул эжекебиз өзүнүн аты жөнүн жана ошондой эле жолдошунун дагы аты жөнүн айткан. Эгерде ошол жолдошу угуп көргөн болсоңуз, көрүп жаткан болсоңуз, азыр ушул видеону аягына чейин угуңуз да экинчи тарап катары сиз да кайрылсаңыз болот. Эжекенин окуясын толук түрдө чогуу угалы. Сиздер каналга катталып, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Ассаламу алейкум, Алсу медиасы, саламатсыздарбы? Урматтуу менин мекендештерим, Москвадагы иштеп жаткан жердештерим, амансыздарбы? Алсу, кандайсың? Алсу, мен сага тилекке каршы сөздөрүмдү, башыман өткөн окуяларды, балам тууралуу сөздөрдү жанагындай жазуу түрүндө жазганга аябай убакыт көп кетиш үчүн мен сага голос түрүндө эле жазайын деп туура көрдүм. Сенден сураныч, Алсу, эгер мүмкүнчүлүк болсо ушул менин сүйлөгөн сөзүмдү мисалымда колунан келген жардамын аябаган мусулманчылыкка сооп жүзүндө жардам кыла турган абыл мусулмандарга билдирип коюшуну суранам. Мен өзүм быйыл мартта 37 жаш боломун. Балам 1 жаштан өттү, январда 1 жаш болду. Тилекке каршы мен ошо баламдын атасы менен Москвада мен өзүм көптөн бери иштеп, баламдын атасы менин артымдан 4 жылдан бери чуркап сенден башка эч кимге үйлөнбөймүн дегенден анын апасы менин атамдын үйүнө 4 жолу келгендигине байланыштуу мен мажбур түрүндө ата-энемди ойлоп, ата-энемди жанагындай адамдар деп ойлоп, мен анын баласыга макулдугумду берген, турмушка чыга турган. Анан Россияга чакырдым, барды Россияга, чогуу ошол жерде нике кылып, имам никахта эле нике кылып эле экөөбүз чогуу 5 ай жашадык. Андан соң 5 айдын ичинде мен анын ким экенине толук билип болдум. Аны менен 5 ай жашаганым мага бир 5 жылдай жашагандай болуп кетти. Өтө начар бала экен. 3 баласыны аялыны инсульт кылып, оорутуп, касара кылып, Кыргызстанда таштап, мага жалган жаштыктарды айтып, өзүнү актап, өзүнү мактап мага барып, ошол айткан сөздөрүнүн бир дасы анын сөздөрү туура келбейди, туура эмес чыкты. Мен анын ким экенини, баягы адам баласынын ким экенини, кандай мамиледе экенини жашап көрсөң билет экенсиң да. Мен ошол менен жашап көрүп билдим. Мен да ошол жөнүндө бул жакта бир туугандарымдан, тааныш билиштеримден угуп аттым. Ала адамдай мындай турмушка ал жок, аялы менен нормально жашай албайт. Ошон үчүн 3 баласы менен аялыны инсульт кылып, оорутуп, касар кылып таштап, сага жабышып атпай, жабышып сага үйлөнөм деп сага барыптыр деп айткан адамдардын сөздөрүнө бирисине да кулак салбай, мен уккандан көрө
бир көргөн артык деп өз көзүм менен көрдүм. Действительно, бул менин баламдын атасы только өзүнү ойлогон өзүмчүл адам экен. Мана азыр баласы 1 жаштан өттү, бир да жардам жок, кабар албайт. Фамилияңды бер, алимент кестир, экөөбүз 2 жолу түштүк, ажырашып кеттик, макул келишпестиктер болуп десем, энди болор болбос шылтоолордун аркасынан ал менин балам эмес, кааласаң мен экспертизага салдырамын, текшертемин деди. Пожалуйста дедим, мен сага 100% эмес, мен сага 1000% гарантия берем, бул сенин балаң дедим. Кантип ошондой эркектер бар, өзүнүн канынан жаралган, өзүнүн баласыны алименттен качып, фамилиясын бергенден качып, номарт тарбиясыз эркектер ушундай көбөйүп кетип атат. Мага ошентип сөздөрүн айтат, кайсы бети менен айтат, Кудайдан корксун, акыретти ойлосун. Анан ошентип мен айттым, эгер дедим, мынтип атпайбы, эгер хорошо деди, балам менден болгон болсо деди, бала кылам дагы майли фамилиямды эмемди берем деди, алимент төлөймүн деди. Болсо экөөбүз эр катын эмеспиз, экөөбүз мага талагымды да берген 3 талак деп жообумду алганмын. Айтат, мен балама акча төлөсөм дейт, мен сенин үйүңө барып жашаймын дейт. Анан биринчи турмушундагы кызымды айтат, ошону дейт тайнеси тайтасыга тагаларга жөнөтүп жүгөр дейт. Эгер ошол менин эрим болсо, майлы де ойлонуштуп көрөт эдим. А мен эрим болбой туруп, мен талагымды берип туруп, мен кантип мен уну үйүмө алып кирип харамалыш кылып мен уну менен чогуу жашаймын, айби 4 гана төлөй турган алименти менен. Ошентип экөөбүз урушуп кеттик дагы. Мен анын номерин чорнуга салып салгандан кийин ал мага башка номерден дагы кайрылган жок. Мага башка номерден дагы даже баласы үчүн дагы кабар алган жок. Ошол менин баламдын атасы Таникулов Талай Асанович. Эме Баткен областынын Лейлек району Камюзум айылынан болот. Кимде ким үйлөнөт, ушундай адамдарга турмушка чыга турган болсо, менки кыз келиндерге алдын ала советим, чыкпаңыздар, абал сүрүштүрүп билип, анан майлы достон душман көп дейт, дос душмандардан дейт, бир туугандардан көбүрөөк билип жүргөндөрдөн сураганда айтып жүргөндөргө ишениш керек экен. Элин озго элек тутуп болбойт деген сөз бир четинен туура, бир четинен мындай адамдардын аркасынан действительно адамдар билбесе, укпаса сүйлөбөстүр деймин. Анан алсу сенден суранып кетерим, ошону мына бул биздин кыргыз элибиздин президентине Камчыбек Ташиевтерге жетелүү кылып таратып коюшуңарды дагы суранам. Менин атым Зуура Набиева. Азыр мен балам менен үйдө отурам, мага эч жактан жардам жок. Мен болгону өзүмдүн пособиям менен, 2 балам детский пособиясы менен жашап аттым эле. Азыр 2 баламдын, кызымдын пособиясы 18ге толгондугуна байланыштуу. Мен азыр балам экөөбүздүн эле менин группа акчам менен эле баламдын детский пособиясы менен жашап атамын. Кызым дагы окуйт, кызымды бир жерге жумушка киргизейин десем туура келбей атат, эч жака жумушка албай атат. 18 жашка чейин мүмкүн эмес, 18 жаштан кийин 18ден өйдөгө мүмкүн, болбосо ата-энесиге 30 миңден 40 миңге чейин штраф деп ошондой сөздөр чыгып атат. Анан мен ошол ягынан ойлонуп, кызымды жумушка киргизгенге ойлонуп, жумушка киргизе албай отурам. Туура көргөн, түшүнгөн, мындай башкача айтканда, баандай действительно жүрөгү да ыйманы, инсабы, ата-энесинен жакшы тарбия көргөн инсандар колунан келишинче финансы жактан болобу, материальный жактан болобу, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, жардам берип койсо жакшы болот эле, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мына азыр орозо айы келатат, буюрса ошонун алдынан мен суранып кетерим. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мага дагы жакшы. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен чексиз ыраазы болот элем, чексиз ыраазычылыгымды билдирет элем.
Урматтуу мекендештер, мына азыр ушул Зора эжекенин окуясын угуп өттүңүздөр. Бул бир эле тараптуу уктук десем болот. Себеби экинчи тарап ушул Зора эженин жолдошу Талай мырза. Эгерде сиз дагы угуп көрүп жаткан болсоңуз, сиз да экинчи тарап катары кайрылсаңыз болот. Жана ошондой эле мекендештер, ушул Зора эжекебизге жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Бул окуяны талкууну сиздерге салдык элге. Андан сырткары сиздердин да эгерде жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар болсо, биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.